Жогорку окуу жайында реформа кылышыбыз керек. Анан аз айтып атат, мына мугалимдерди кыскартуу менен ушул эле мына орун басары министрин айтып атпайбы? 3000дей киши болсо, анын 2000дей пенсияга чыккандар, калганы 1000ден ашыгы жаш мугалимдер экен. Биз аларды деп атат, жумушубузду калтырбайбыз, окутабыз, дайындайбыз, кийин дагы жумуш орду менен камсыз кылабыз деп. Андан менде суроо жаралат. Кайсы методика менен ким окутат, кайсы базада 1000ден ашык мугалимди Кыргызстан боюнча окутканы атат? Анан айыл жергесинде, эгерде ушу министрлер билбесе айталы, айыл өкмөттөн бала бакча менен мектептерден башка жумуш орду жок да, кайсы жерге жумушка орноштурган атат? Бул дагы жөн эле алдоо эмеспи деген маселе. Ушуга жооп бериш керек. Эгерде министрдин орун басары билим берүү тармагында түшүнүгү жок болсо, реформаны кандай кылышты билбесе, эгерде ушул эле өзүлөрү атаган жана биздин билим берүү системасын салыштырып ушуга алып келебиз дегенди көздөгөндөр, ушу Финляндия менен Сингапур, Түштүк Кореянын билим берүү системасын билбесе, бүгүнтөн калбай алар отставкага кетиш керек.